Ежевика малина өстүрбөгүлө. Көп болуп арзандап кетет, өтпөй калат. Мөмөнүн баасы түшүп кетти. Дыйкандар эмне деген эмгек, канча каражат, анан убактысын жөн эле кетирип жатышат. Кредиттерди кантип жабабыз? Сбыт маселеси жылда чоң көйгөйгө айланат. Көп учурда дыйкандар өзү сатып алуучуну издеп калат. Убакыт өтөт, түшүм бузулат, баа түшөт. Натыйжада эмгек күйөт, мотивация өлөт. Кыргызстан мөмөгө ушундай чоң потенциалы болуп туруп, колдоно да, пайдалана да албайбызбы? Бул алып баруучунун ниети кара экен деп ойлобоңуздар. Мындай ниет менен Агролайфты баштамак дагы иштетпей да коймокпуз. Бул комментарийлер ар бир видеонун астында жазылат. Бирок бул да жөн эле жазылбайт деп ойлойм. Себептери бар, урматтуу дыйкандар. Ушинтип эле жылда баягыбыз жанагы деп отурбай, алдыга жылалы. Мунун баарына чечим бар, урматтуу көрүүчү. Азыр эми технологиянын заманы, болгондо дагы текшерилген, жөнгө коюлган технологиялар. Биздин долбоор акыркы 4 жыл бою рынокту изилдеп байкап, бул нерселерди көп ойлондук. Дыйкандар баага көз каранды болбой, түшүмдү сактап кала алабы? Эң кымбат баа болгондо сата алабы? Сезондо гана эмес, жыл бою киреше кылса болобу? Албетте болот. Ишендиңерби? Ооба, түшүнөм, буга ишениш кыйын. Ушул видеону аягына чейин көрүңүздөр. Жооп толугу менен алынат. Балким кээ бир адамдар үчүн жаңы идеялар, жаңы бизнес ачышы мүмкүн. Ал эми бул технология шоковый заморозка. Шоковый заморозка деген эмне? Шок деген сөздөн алынат. Бул технологияны мөмөнү тез тоңдурат. Ошондуктан мөмө формасын, түзүн, дамын, пайдалуулук касиетин жоготпойт. Кадимки морозильник жай тоңдурат. Ал жерде чоң муз кристалдары пайда болуп, мөмөнүн клеткаларын бузат. Натыйжада эзилет, суу чыгат, формасы бузулат. Ал эми шоковый заморозка мөмө жаңы үзүлгөндөй көрүнөт. Муздаткычтардын айырмасы. Муздатуу жабдууларынын түрлөрү бар. Араңарда билгендер бар. Бирок биздин долбоорго ушул муздаткычтар боюнча аябай көп суроолор келген. Ошондуктан видео жасалып жатат. Биринчиси жөн эле муздаткыч камера, реф контейнер деп койсок болот. Бул жабдык мөмөнү муздатып 2 күндөн 10 күнгө чейин кармап турат. Температурасы 0 градус плюс 5. Регулировка кылса болот. Бул жерде мөмө тоңбойт. Ал эми шоковый заморозка узак мөөнөткө сактоо технологиясы. Бул жерде ягада 1,5 саат 2 саатта тоңот. Андан кийин морозильникке өтөт. Демек система 2 бөлүктөн турат. Морозильник башка, шоковый заморозка башка. Шоковый камера башка. Шоковый камера, морозильник ушул технология боюнча кеп кылабыз. Канча расход болот? Канча күндө актайт? Канча сом сезондо киреше алып келсе болот? Мына ушул суроолорго азыр жооп алабыз. 100 килограммдык шоковый камера 950 000 сом турат. Морозильник өзү. Морозильник 40 тонналык морской контейнерди алалы 1 125 000 сом. Прочий расход дегендер бар, генератор, стабилизатор, транспорт дегендей. Ушуларга дагы бир 300 000 сом кошуп койдум. Жалпы 2 375 000 сом. Долларга айландырганда 27 000 доллар. Өндүрүш жагын карайлы. 100 килограммдык. 100 килограммдык тоңдургуч менен 1,5 саат, 2 саат тоңдурат. Ошондо 20 саатта 1 тонна тоңдуруп койсо болот. Эми смендешип иштеп койсок болот. Сезон кыска да. Кыскасы 1 тонна 1 сутка. 1 айда 25 тонна тоңдуруп койсо болот. Сатуу жолдорун карайлы. Видеонун мотивационный жерине келдик. 1 айда тоңдурганыбыз 25 тонна болду. Бул 25 000 килограмм. Буну 400 сомдон саталы. Баасы боюнча анализ кылып көргүлө. Асмандан алынган жок. Замороженный продукцияга, замороженный мөмөгө баа жакшы. Магазиндерди кыдырып, бир замороженный продукциянын мөмөлөрдүн баасын байкап көрүңүздөр. 100 грамм, 200 грамм контейнерлерде сатылып жатат. 200 грамм мөмөнүн баасы эле дээрлик 1 килограмм свежийдей эле болуп турат. Бул эми албетте кышта, жазда, сезондо эмес. Эсептерге кайрылалы. 25 000 килограммды 400 сомго саттык. Бул 10 миллион сом. Долларга айландыралы 114 000 доллар. Не деген акча, урматтуу көрүүчү. Долларды бүгүнкү курс менен алдым. 87.50 менен. Видеону 1 жылдан кийин көрүп калсаңыздар, башка баалар болуп калышы мүмкүн. Урушпаңыздар. Анткени билесиздер, доллар алмашып турат, баалар өзгөрүлүп турат. Бүгүнкү күнү мынакей 114 000 долларга биз соода кылдык. Тоңдурдук дагы 114 000 доллар киреше көрдүк. Бул эми өзүңөрдүн мөмөңөр болгондо дедик. Эгер сатып алып тоңдурам десеңер, анда башкача эсептеш керек. Аппараттын чыгымдарын алып салалы. 10 миллион кирешеден 2 375 000 сомду кемители, бул 7 625 000 сом калды. Таза 87 000 доллар. Албетте, мындан дагы электроэнергия бар, упаковка бар, логистика бар, жумушчу бар. Комментарийлерге сөзсүз түрдө жазылат. Буга свет коротуп эле жата беребизби, светти
жеп коюп эле биз киреше көрбөй калабыз дегендерге биз өзүбүз деле отуруп эсептеп көрдүк. Бул чыгарыштын аркагында айтып эле коеюн, коркунучтуу эмес. Кирешелер жакшы, бул өзүн актай турган аппарат. Ошондуктан свет бул эми кашкырдан коркуп кой бакпай койбойбуз. Албетте эми свет деген кетет, бирок мындай математикасын туура келтирсек, киреше менен эсептесек жакшы эле көрүнүш болот. Свет менен өзүңөрдү коркутпагыла. Свет өчсө эмне болот? Дагы бир комментарийлерде сөзсүз боло турган суроо. Свет бизде айылдарда өчүп турат, свет өчүп турса эмне болот? Бул суроого албетте жооп төмөңүдөгүдөй. Ушунча салым жасап аткандан кийин генераторлорду сөзсүз түрдө эске алыш керек. Генератор деген нерсе бар, альтернативный вариант. Бул кымбат дегендер үчүн албетте мындай комментарийлер да бар. Кымбат деген эле комментарийлер көп. Ошондуктан буга да жооп кылып кетейин. Ооба, бул аппарат ар ким ала турган жабдык эмес. Бир трактордун баасындай эле болуп калып атат. Орточо трактордун баасын алалы жаңы. Ошондой эле баа болуп калып атат, бирок бул дагы айыл чарбага керектүү нерсе. Видеонун башында айтып кеткен көйгөйлөрдү чечип жаткан аппарат болуп жатпайбы? Албетте бул бир мотоблоктун баасы болбойт. Туура түшүнөлү. Дагы бир көйгөй, бул эми адаттагы эле көйгөй, адаттагы эле жылда эле болуп келет. Бирок баары бир бул катаны кылабыз биз. Кытайдан арзаныраак алып келе коелу дегендер варианттар бар. Эми техника деген техника, запчасть, сервис, мастер деген болот. Ушул мөмө тоңуп жаткан кезде кычап бузулуп калса кимге кайрыласыздар? Мастерлер же запчасттер Кытайдан дароо келе калып, чуркап келе калып, оңдоп бере калабы деген эми менин көзүм жетпейт. Андайлар көрүнүштөр болушу мүмкүн, бирок эми билбейм, өтө опасный. Проблема менен өзүңөр жалгыз каласыздар деген нерсе бар. Бул биз сунуштап жаткан российский технология менен жасалган, гарантиясы 12 ай, сервистик тейлөө, запчасть, мастерлер бар. Кыскасы өзүнө татыктуу баа деп ойлойм. Эгер силерде бир нерсе бузулуп калса, гарантийный обслуживание бар, запчасттар мынакей Кыргызстандын ичинде бар, адистер, телефондор бар. Бир нерсеси бузула калса, бара коюп оңдой коет деген нерсе бар. Мынакей бул сервистик тейлөө деген нерсе болуш керек. Албетте кандай жабдык албасаңыздар, ошолорду караңыздар. Сервистик тейлөө деген, запчасть деген сөзсүз түрдө болуш керек. Арзанга качып, арзандын иши арзан болуп, анан ишибиздин баарыбызды өлтүрөбүз. Ошондуктан урматтуу көрүүчүлөр, ушуларды да ойлонолу. Шоковый заморозка бул туура инвестиция. Жөн эле инвестиция эмес. Бул Кыргызстандын айылдарын бага турган жабдык. Мөмө көп өстүрүлгөн айылдарда жок дегенде бир аппарат болушу керек. Муну инвесторлор, кооператив, же бир уюм, же биримдиктүү, ынтымактуу айыл уюшуп жасаса болот. Биздин эл эми ынтымактуу эл келет, кааласа бир чоң иштерди жасап коет. Эң негизгиси туура тоңдуруу. Анткени мындай аппарат өзүн актайт, элди багат, түшүмдү сактайт. Андан кийин дагы кийинки жылдарда кызмат кылып келе берет. Бул аппарат сезондо гана эмес, жыл бою иштетсе болот. Круглый год деп койсо болот. Мынакей полуфабрикат, манты, самсы, пельмени, негизи айта берсе көп. Эт, балык да бар. Мунун баарын бул чыгарылыштын ичинде эсептеп эле коелу. Инвесторлор өзүнчө келсе, эсептеп беребиз. Эсептеп берсек болот. Чыгарылышыбызда сатуу боюнча сөз кылбасак болбойт. Бул суроо албетте жаралат. Мунун баарын тоңдурдук, жасадык. Андан кийин каяка сатабыз, кантип сатабыз, ошонун баарын ким ойлонот, ким жооп берет деген сөздөр албетте болот. Мына урматтуу дыйкандар, ушул жерден көңүл буруп койгула. Эң башкысы биз 12 айга түшүмдүү сактап калдык. Бул эң башкысы 12 айга түшүмдүү сактап калдык. 12 ай деген аябай чоң убакыт. Даамы, сапаты, пайдалуулугу калды. Свежий кезде бир күндө сатып салыш керек деген паника жок. Ким жакшы баа берсе, ошого бересиздер. Азыр рыночный заман, бул туура эле көрүнүш. Мен толугу менен ишенем. Баасы свежийге караганда замороженный мөмөнүкү албетте кымбат болот. Бир нече экспортерлор менен сүйлөшүп чыктым. Шоковый заморозканын келечеги кең. Аларман экспортерлорго, ушул азаматтарга дыйкандарда холодильник жабдыктары турушу выгодный. Мөмө туура технология менен муздалып чыкса баарына жакшы. Анткени экспортерлор аябай жоготууларды көп кылат. Мына ушул жоготуулардын пайызын азайтыш үчүн холодильник жабдыктары керек. Ошондо баа дагы кубандырып турат. Анын үстүнө бир гана сезондо эмес, жыл бою экспортерлорго дагы, дыйкандарга дагы киреше. Азыр интернеттин заманы. Реклама деген нерсе бар. Өзүңөрдүн продукцияңарды рекламаласаңар болот, тоңдурулган. Мына биздин долбоор Агролайф жөн эле отурбай эле албетте кызматташабыз. Биздин каналды, биздин долбоорду Агролайфти, биздин YouTube каналды бир гана Кыргызстандын ичинде көрбөй эле, Россия, Казакстан, Европа дагы көрүшөт. Бул YouTube'тун ушундай жакшы жери бар, дүйнө жүзү көрөт. Болгону азыр башка тилдерди да кошушум керек. Бул жаңылык жакында эле келди. Технологиялар алдыга куштан бат учуп
өнүгүп келе жатат, жасалма интеллекттердин дагы мүмкүнчүлүктөрү көбөйүп баратат, ушуну дагы пайдаланалы. Дагы факт, биздин алдыңкы дыйкандардан замороженный продукция сурашат. Болгондо дагы 1 тонна эмес, 2 тонна эмес, фуралап сурашат. Мына бул дагы факт. Жок, мага 100% кепилдик керек, гарантия керек, сбыт маселесин ойлонуш керек дегендерге мына биздин долбоордон дагы сунуш бар. AgriLife KG YouTube канал экспортерлор менен дагы бир нече сүйлөшүү жолдор менен көпүрө болуп, договорлошуп, салымыңарды актап, биринчи кирешелерге чейин кызмат кылып беребиз. AgriLife'тын кызыкчылыгы эмнеде? Бизди көрүп жүргөндөр билет, ежевиканы жакшы эле өнүктүрүп келатабыз. Дыйкандар сатып, өнүгүп жатышат. Бирок бизде запасной вариант болуш керек. Кандай болбосун? Баа болбой калышы мүмкүн. Кандай болот эртеңки күнү? Бир гана Кудайга таандык. Бизде пандемия, коронавирус бир чоң сабак кылды. Баарына даяр болушубуз керек. Ушул шоковой заморозка дыйкандардын куткаруучусу болуп калышы мүмкүн. Албетте, дагы кайра иштетүүнүн жолдору көп. Бирок бул чыгарылыштын негизинде биз шоковой заморозканы караштырдык. Балким бул видеону бир бизнесмен көрүп жатат. Балким инвестор, балким араңарда активдүү айылдардын активдүү жарандары бар, же кооперативдери бар. Бир нерсени түшүнүш керек. Дүйнөдө ким жөн гана чийки продукция сатса, аз табат. Ким сактайт, кайра иштетет, системаны түзөт, ошол өсөт. Ягодоводствонун келечеги чоң. Бирок эми жөн гана өстүрүү аздык кылат. Технология керек, сактоо керек, экспорт керек. Эми ушул багытты биринчи өздөштүргөндөр рынокты эртең башкарат. Балким бүгүн жөн гана идея болуп көрүнүп турат. Убакыт учкан куш 3-4 жылдан кийин шоковой заморозка айыл чарбада кадимки бөлүгүнө айланат. Ушул жабдыктар боюнча маалымат алам десеңиздер, экрандагы телефондорго кайрылыңыздар, чалыңыздар, WhatsAppка жазыңыздар. Андан тышкары описанияда телефондор болот. Кайрыла бериңиздер, маалымат ала бериңиздер. Биз дайыма связдабыз. Суроонун баарына жооп алдык окшойт. Болгону бир суроо калды. Ушул мүмкүнчүлүктөрдү биринчи ким колдонот? Биздин долбоор AgriLife элдин кызматында, эл эмгегин жер жебейт, эмки чыгарылыштардан жолугушканга чейин.